Эфирде апта соңу маалыматтык аналитикалык программасы. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Парламентке келиш үчүн канча добуш алыш керек? Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоого катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттары сөз эркиндиги тууралуу келишим түзүштү. Өткөн аптада үгүт иштери чыр менен коштолгон окуялар катталды. Алдыда кененирээк маалымат. Үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында өтө турчу парламенттик шайлоого жалпысынан 16 партия атсалышууда. Бирок жогорку кеңешке өтүш үчүн ар бир партия кеминде канча добуш топтош керек? Мыйзамга ылайык депутаттык мандатка ээ болуш үчүн жалпы добуштардын кеминде 7% алыш керек. Ошондой эле ар бир облустан Бишкек жана Ош шаарларынан алган добуштар 0,7%дан кем болбошу зарыл. Бул маселе биринчи кезекте шайлоочулардын добуш берүү процессине көз каранды. Алдыдагы шайлоого канча адам добуш берет азырынча белгисиз. Эгерде мурдагы шайлоо учурундагы добуш берүүгө катышкандардын санын алып карай турган болсок, анда 2015-жылы 2.761.297 шайлоочу катталса, анын 59,3% гана катышкан эле. Тагыраагы 1.630.125 адам добуш берген. Анда республика боюнча 7%дык чек болжол менен 114 миңди түзгөн. Ал эми бул жылы 2015-жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу 762.735 адамга көп. Башкача айтканда, шайлоочулардын саны дээрлик 27,6%га өскөн. Тактап айтканда 3.523.532 шайлоочу катталды. Ал эми анын 7%, 246.650-нү түзөт. Бирок бардыгы шайлоого катышат дегенден албетте алыспыз. Буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бул жылдагы болжол менен шайлоочулардын 55-60% шайлоого катышса, анда ар бир партия үчүн 7%дык чек 135.148 добушка барабар болот. Жыйынтыгында 2015-жылдага караганда 20-30 миң добушка көбөйгөндүгүн байкоого болот. Эгерде 4-октябрда шайлоочулар көбүрөөк келсе, анда босого чек мындан дагы көп болушу мүмкүн. Ал эми регионалдык чек боюнча 0,7% добуш алуу ар бир облустун шайлоочуларына жараша болот. Мисалга алып карасак, эгерде ар бир облустун шайлоочуларынын 60% добуш берди деп эсептейли, анда Бишкек шаары боюнча 497.692 шайлоочу катталган болсо, бул жерден кеминде 2090 добуш алуу зарыл. Ал эми Ош шаарында 179.972 шайлоочу катталса, бул жактан болсо 755 добуш алыш керек. Баткен областында 284.265 киши катталса, бул жерден кеминде 1193 добуш алуусу шарт болуп эсептелет. Жалал-Абад аймагында 643.774 шайлоочу катталса, бул жактан болсо 2703 добуш алуусу керек. Нарын жергесинде 176.202 шайлоочу катталган, бул жактан 740 добуш алуусу зарыл. Ош областында 682.603 шайлоочу катталган, ал эми бул жактан болсо 2866 добуш алуусу зарыл. Талас жергесинде 149.011 шайлоочу катталса, бул жактан 625 добуш алуусу керек. Чүйөр өңүндө 586.664 шайлоочу катталган, ал эми бул жактан болсо 2463 добуш алуусу зарыл. Ал эми Ысык Көл облусу боюнча 290.769 шайлоочу катталса, бул областтан кеминде 1221 добуш алуусу зарыл. Жалпысынан мына ушул чектерден өткөн гана партиялар парламентте мандатка ээ болот. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоого катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттары сөз эркиндиги тууралуу келишим түзүштү. 24-сентябрда өткөн келишим түзүүгө шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын 14-ü катышты. Кыргызстан жана республика партияларынын өкүлдөрү келген жок. Иш-чарага келген партиялардын өкүлдөрү сунушка макулдугун билдирип, келишимге кол коюшту. Келишимге демилгечи болгон Медиа Диалог уюмунун маалыматына караганда, сөз эркиндиги тууралуу келишим юридикалык күчү жок, өз ара түзүлгөн келишим болуп эсептелет.
Анда партиялар шайлоодо утуп, парламентке келсе, журналисттердин сыны үчүн сотко чуркабай, өздөрүнүн үстүнөн иштешмекчи болушат. Жогорку кеңеште кабыл алынган медиа тармакка тиешеси бар мыйзамдар сөз эркиндиги менен ойду эркин билдирүү жаатын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүшү керек деп билдирет. Мындан тышкары, социалдык тармактарда интернет айдыңында пикирин билдиргендиги үчүн адамды жоопкерчиликке тартуу өнөкөтүн токтотуу сыяктуу талаптар жазылган эле. Уюштуруучулар белгилегендей, эгемен Кыргызстандын тарыхында сөз эркиндигин жана жалпы жарандардын пикир билдирүүсүн чектөө аракеттери улам көрүлүп келет. Алар келишимге кол койгон партиялар парламентке келгенде ага жол бербейт деген ишеничин билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, 24-сентябрда шайлоо бюллетендери аймактарга жиберилди. Анын алдында Учкун ачык акционердик коомунун имаратында даяр болгон шайлоо бюллетендеринин кабыл алуу жана аларды Жалал-Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык көл, Талас жана Чүй облустарына аймактык шайлоо комиссияларына тапшыруу боюнча актыга кол коюлду. Ага ылайык Жалал-Абад облусуна 643.777 бюллетень, Ош облусуна 682.673, Баткен облусуна 284.300, Нарын облусуна 176.203, Ысык көл облусуна 290.766, Талас облусуна 149.8, Чүй облусуна 586.669 бюллетень жиберилди. Алдыдагы парламенттик шайлоого карата жалпысынан 3.523.532 бюллетень даярдалган. Мындан тышкары 5.928 бюллетень Брайль тамгасы менен даярдалды. Учкун ишканасында бюллетендерди басуу жараянына күнү-түнү атайын жумушчу топ мониторинг жүргүзүүнү кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо бюллетендери коргоонун жогорку баскычына ээ экендигин, автоматтык эсептөөчү үкөк ар бир бюллетенди таанышуу үчүн ага атайын коргоочу боек сүйкөлөрүн билдирип жатат. Президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам боюнча шайлоо бюллетендери аймактык шайлоо комиссияларына добуш берүүгө 10 күн калганда жиберилет. Бюллетендер участкалык шайлоо комиссияларына добуш берүүгө 1-2 күн калганда жеткирилүүгө тийиш. Алар шайлоо комиссияларына коопсуздукту камсыз кылуу менен атайын байланыш кызматы аркылуу жиберилиши керек. Жогорку кеңешке шайлоого катышып жаткан саясий партиялар үгүт иштерине 2 апта ичинде 504.787.000 сом сарпташты. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. 18 сентябрга карата банк маалыматтарынын негизинде 16 саясий партиянын шайлоо фондунун чыгымы боюнча маалымат берди. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы 105.053.000 сом, Биримдик партиясы 89.600.000 сом, Кыргызстан саясий партиясы 88.400.000 сом, Атамекен партиясы 41.900.000 сом, Бирбол партиясы 38.500.000 сом, Замандаш партиясы 37.200.000 сом, Республика партиясы 29.900.000 сом, Мекенчил партиясы 12.300.000 сом, Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы 10 миллион сом, Социал-демократтар 9 миллион сом, Ордо саясий партиясы 8 миллион, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 6 миллион, Реформа саясий партиясы 7.200.000 сом, Мекен ынтымагы саясий партиясы 6 миллион, Ыйман Нуру саясий партиясы 6 миллион жана Чоң Казат саясий партиясы 6 миллион сом короткон. 21 сентябрда Ош облусунун Араван районунда үгүт иштерин өткөрүү маалында жаңжал чыгып 12 адам жаракат алды. Мындан сырткары 5 автоунаа талкаланган. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 266 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Ал эми шайлоонун үгүт ишинде массалык мушташтын чыгышына жол берген Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Сактан Исмаилов кызматтан алынып, бир катар кызматкерлер тартип жазасына тартылды. Райондук сот Аравандагы мушташка шектүү катары 4 жарандын бөгөт чарасын 23 сентябрда карап, аларды 2 айга тергөө абагына камакка алды. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 сентябрда
Араванда үгіт малындағы мұшташқа байланыштуу талапкерлер Шүкүрулло Файзуллаев менен Илхом Маннановты шайлоодон четтетүү чечимин бир добуштан кабыл алышты. Файзуллаев Биримдик партиясынан, Маннанов Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болуп катталышкан эле. Талкуудан кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын талапкерлерин шайлоодон четтетти. Ушундай эле окуя Нарын районундагы Алыш айылында кайталанды. Маалыматка ылайык 22 сентябрь күнү саат 12 чамасында 25 жаштагы Алтынбек Асеков аттуу жаран Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Ал ошол эле күнү таңкы саат 6 чамасында Алыш айылында Максат аттуу тургун тааныштары менен сабап кеткендигине арызданган. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, Алтынбек Асеков менен сабап кеткен жаран тойдо чатакташа кетишкен. Милиция Алтынбек Асеков Республика партиясынын, ал эми Максат Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү экендигин маалымдады. Бул окуя боюнча Республика партиясынын талапкери Тынчтыкбек Алтымышев Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү Республика партиясынын координаторун түндө келип кабыргасын сындыра сабап кетишти деген маалымат тараткан. Мекеним Кыргызстан партиясынын билдирүүсүндө Республика партиясы жалган маалымат тараткандыгы үчүн Тынчтыкбек Алтымышевке чара көрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз даярдалып жаткандыгы жана Алтымышев жазган чырга партиянын эч кандай тиешеси жок экендигин белгиленген. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Республика партиясынын үгүтчүсүнүн сабалгандыгы боюнча факты жазык кодексинин 266 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталгандыгын маалымдады. Ал эми бул окуялар боюнча өкмөт башчы Кубатбек Боронов 23 сентябрдагы онлайн басма сөз жыйынында сөз сүйлөп жатып, саясий партияларга кайрылды. Боронов партияларды парламенттик жарышта элдин ынтымагына доо кетирбөөгө чакырды. Эч кандай шайлоолор стабилдүүлүктү бузганга татыбайт. Каравандагы окуянын бардык күнөөлүүлөрү өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык тиешелүү жазасын алат. Шайлоо кампаниясына катышып жаткан саясий партиялардын өкүлдөрүнө дагы бир жолу кайрылам. Жарандык позициябызды туура кармап, өздүк кызыкчылыктарды өлкөнүн кызыкчылыгынан жогору койбой, бири-бирибизди сыйлап, эч кандай чагымчылык калтырбай, бардык иш-аракетиңиздерди мыйзам чегинде алып барганга чакырам. Бардык ошол санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактап берсеңиздер, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, элибиздин коопсуздугун жогору коюп, ушул ишке абдан мындай бир туура мамиле кыла турган болсок, элибиз тарабыбыздан дагы, ошо шайлануучу саясий партиялар тарабынан дагы ушул эрежени кармап берсеңиздер, калган маселелерди бүгүнкү күндө өкмөт чечүүгө аракеттерин көрүп жатат. Башкы прокуратура массалык маалымат каражаттарында социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуулар жөнүндөгү жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатат. Учурда интернетте жарыяланган 55 маалымат текшерилип, алардын 26сы боюнча фактылар, кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул тууралуу 23 сентябрда Президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов менен өткөргөн кеңешмеде айтылды. 18 факты боюнча кылмыш тартибинде, ал эми жоруктар боюнча 8 фактыга сотко чейинки өндүрүш башталган. Азыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарындагы интернеттеги билдирүүлөргө жана жарыяланган материалдарга мониторинг жүргүзүү улантылууда. Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңеш депутаттарын шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү маалында мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында башкы прокуратуранын штабы түзүлгөндүгүн, аны менен катар бардык облустарда жана Бишкек ош шаарларында ушундай эле штабтар уюштурулгандыгын билдирди. Сиздер 2020 чекит KG интернет басылмасы жана ошондой эле Кыргызстан телеканалы тарабынан даярдалган апта соңу маалыматтык аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.